Биз бүгүн Чарбакер программасында сиздерге күнөскана тууралуу сөз кылабыз. Деги эле кандай күнөскананын түрлөрү бар. Ошондой эле чоң күнөсканаларда жашылчанын кандай, кайсы сортторун жана эмне деген түрлөрүн өстүрүп, жакшы пайда киреше тапканга мүмкүнчүлүк бүгүнкү күндө Кыргызстанда бар экенине ынанып угуп, атайын ушул чоң күнөсканага келдик. Сиздер менен мен Айнур Султангазиева кеттик көргөнү. Кандайсыз, саламатсызбы? Жакшы, рахмат. Күнөсканага быйыл эмнелерди отургуздуңуз? Кириңиз көрүңүз. Көрөлүбү? Жүрүңүз анда. Кандай? Мына эжеке, помидор, быйыл помидор эгилди буяка. Жети укмуш буркурайт го. Мына гүлдөп атат. Помидорлор. Санжар мырза, бул помидорлорго канча убакыт болду, канча айдан кийин бышат да? Буга эми 1,5 ай болуп калды азыр. Эгилгени январдын акырында эгилген. Булар эми апрелдин акырларында бышат бул. Экинчи гүлдөрү гүлдөй баштады мына. Бир алганда мына 10 чактан помидор алат. Мына помидор түйүп калды асты мына. Мына, Мынакей. Түйүптүр. Буюрса эми булар быша башташат экен да, ошо апрелдерге барып. Апрелдин акырына барып быша баштайт. Апрелдин 15-инен кийин ошо азыркы түйгөндөр бышат да. Түйгөндөрүн кара мына 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 денен помидор алып атат мына. 7-8 бар. Биринчи гүлдөгөнү. Мына бир гүлдөгөнү, мына экинчи гүлдөгөнү, мына ал үчүнчү гүлдөгөнү. Эмнеге 4-чү, анан 5-чи болгондо токтотобуз. Токтотобуз. Ошондо ар бир гүлүнөн 1 килограммга жакын помидор алат. Бир түбүнөн. Бир түбүнөн, ар бир гүлүнөн 1 килограммдан 5 гүл болгондо 5 килограмм тегерейинде. Могу гүлдөгөндөрү өзү чоңойгондо эле бир гүлдөгөнү 1 килограмм чыгат. 1 килограмм, ошондо 1 килограмм. Ошондо мындайдан 5 гүлдөш керек, 5 гүлдөш керек. Бир түптө 5. 5-өн ашырбайсыздар. Эмне себептен? Себеби алар бышкычакта андан кийин ашырып ийсек, талан помидорлор быша баштайт да. Биз ага чейин бүтүрүп, кийинкиге даярдык көрөбүз да. Күзгө даярдык кылабыз. Дагы эле помидор болот. Таладагыларды үшү урган кездерде биздики бышып калат да ошо кезде. Сентябрдын акыры, октябрда бышып калат биздики. Кайрадан экинчи сезондо башталат экен да? Бир жылда 2 жолу алынат да. Сууну кайдан аласыздар? Суу негизи жерден насос менен чыккан суу булар. Скважина, Скважина, ооба. Ошодон насос менен мына капельниге айдалат да. Могу тамчылатып сугарган боюнча. Мына көрүп турган турбалар. Бул отопленяныкы, жылыткычтыкы. Бул ысык суу келип, турбалар ысыйт. Мына ушуга, бул турбаларга. Турбалар ысыйт, түнү менен ушу от чагылат дагы, ошо ысык суу кармалат дагы. Тепсанчы жылуу кармалып турат да, 15 градуска чыкпай. Эки тарабына тең коюп турсуздар да. Эки жак тарабынан ушу көчөттөр жылуу кармалып турат ошо жерде. Помидорго мынакей эң негизги топурагы, азык керек деп айтып келишет да адистер. Сиздер топурагын кантип жер семирткичтер менен эмне менен байытасыздар? Чириген көң салынат. Кык, Кык. Анан кийин минералдык удобрение НПК деп коебуз, жана азот, фосфор, калий, анан микроэлементтер бар. Ушулар убагы менен нормада берилип турат. Биз көбүнчө ошо негизи жер күчтүүлөтүп койсо, алар аз эле берилет өзү. Жерге, топуракка, Топуракка аз эле. Тамчылатып сугаруу менен берилет негизинчи. Суу аркылуу. Суу аркылуу берилет. Тебилсаң ысык жагушуяк. Мына буяктагылар битке чоң болгон. Мына помидорлор жаңактай болуп калыптыр. Мына 4 помидор бар экен. Мына 5, 6, 7 өтүп эткен да бу жерден. Мына экинчи гүл да бүт гүлдөп калыптыр. Мына үчүнчү гүл чыгып атат бу жерден. Ушинтип күн өткөн сайын гүлдөп кете берет. Мына чоңдору ушулар 300-400 граммга чейин чоңоет. Анан кийинкилер адам сал кичинерээк болот. Негизинен 250 граммдан кем болбойт да булар. Помидорлор кээде мынандай болуп ашыкча алып алышат. Мына жерде 20дай помидор алып алыптыр. Мына чоңдор мынандай болуп калган. Булардын ашыкчаларын жулуп ташташ керек. Бузуп ташташ керек да? Себеби булар майда болуп калат да. Бу жерде ашып кетсе 7-8 помидор калыш керек да, бир 10 чактысын жулуп салыш керек. Ушул күнөсканаңызда канча түп помидордун көчөтү отургузулган да? Бу жерде жалпы толук 5000 көчөт бар бу жерде. Эми сугарганда жердин нымын карайбыз. Жердин нымы эгерде нымы азайса, мынандай болгондо бекем кармаганда ушаланып кетсе, сугарышка туура келет. Азыр уже сугарганга жакындап калыптыр. Борпоңураак болгондо, Азыр мына биригип атат топурак. Санжар мырза кесиби боюнча математик мугалим. Жер иштетип, жашылча өстүрүп, жакшы киреше үй бүлөмө алып келсем деген максат менен азыркы учурда фермердик кесипти аркалап жаткан мезгили. Өзүм кызыгып,
помидорду баягы кыштын күнүнө өстүрүп көрөйүн деп ошодон эле ушу 7-8 жылдан бери аракет кылып өстүрүп жүрөбүз, үйрөнүп атабыз, интернеттен карайбыз, агрономдордон кеңеш алабыз. Кеңеш алам ошентип атып, ошо помидор өстүрүп атабыз. Сиз ушундай чоң күнөсканаларды куруп, жашылчаларды эгип, өстүрүп, иштетип келатасыз. Мамлекет тарабынан жардам алдыңызбы деп сурадым. Мамлекеттен жардам будан 3 жыл башта 6% менен кредит алганбыз. Ошол жардам болду. Ошо менен теплицабызды чоңойтуп алдык. Азыр эми убагы менен төлөп келатабыз аны. Азыр мына биз көрүп турган күнөсканада жумушчулар иштеп атышат. Бул жумушчуларга күнүнө канча акы төлөйсүз деп сурадым. Быйыл 1500 сомдон төлөнүп берилип атат. Күнүнө төлөнүп атат. Мындан башка дагы жыгач теплица бар. Ошодо помидор отургузулган, башка кыкма менен отургузулган. Жүрүң ошону көрсөтөйүн. Мына бул жыгачтан курулган теплица. Көрүнүп турат. Жыгачтан. Көрүнүш. Башкача экен бул жак. Ооба, өзүбүз эле курганбыз, жыгачтан кылып туруп эле. Бул биринчи курулган окшойт, Ооба, эң биринчи ушул 13 сотик теплица ушуну курганбыз да. Бул башкача ыкма дегениңиз могу жерде? Бу жерде 2 катар эгилген, 40 см ортолугу. Алысыраак бири-биринен шахматный порядка, бирөө мындай болуп эгилет да. Мына топурагы шипыр менен тозулган, мына шипыр менен тигиге караганда мына 2 катар болуп эгилген, алыс. Бул күн жакшы өтөт бу жерден, себеби көчөттөр аралыктары мына алыс. Мына 40 см, буягы дагы 60 см аралыкта турат мына. Бир чоң жөөккө эки тарабына шахмат формасында экен. Ооба, шахмат формасында эгилген да. Күндүн жакшы тийиш үчүн ушундай болуп эгилет да булар. Мына ал помидорлор мынантип гүлдөп атат. 7-8ден алыптыр. Мына эң биринчилери мына кадимкидей карагаттай болуп помидор түйүп калыптыр. Мына ар бир гүлү 1 килограммдан алганда, 5-6тан алганда будан 5 гүл болот, же 6 гүл болот. 6 килограмм болуп кетет. Ал салмакты бул помидорлор көтөрө албайт. Ошол себептен жипке мына оролуп чыгат булар. Жипке байланып туруп, мына зымга бекем байланат. Мына бул көчөткана. Атайын, бул канча сотук? Көчөткана бул 100 сотук жалпы. 100 сотук бу жерге бир 30 миңдей көчөт батат өзү. Бардыгы, Азыр мыналар бадыран көчөттөр. Бул негизинен Европанын сорту, Поли деген сорт, Венгриядан келген урук өзү. Бул атайын Россиядан келген торфко эгилген. Бүгүн буларды отургузууну баштадык. 1 гектар теплица бул. Мунун бардыгына чоң бадыран өстүрүлөт. Бардыгы? Бардыгы бадыран өстүрүлөт. Канча түп? Берге 24 миң түп көчөт батат бул. 1 гектарга? 1 гектарга 24 миң батат да. Бул көчөттөр кассетада отургузулган. Кассетаны алып киргенде бу жерге кассетаны бир жакшылап сугарып туруп, анан кийин отургузуп атабыз. Эми отургузуп бүткөндөн кийин кайтара мына экшилангыдан тамчылатып сугарабыз. Эмне берилет? Топурагына, жерине кошумча кандай азыктар бересиздер? Бадыран көчөтүбүз торфко өстүрүлгөн. Азыр эми эң алгач эле битке орун алгандан кийин, бул тамырала баштагандан кийин фосфор берилет өзү. Анча-мынча. Анан бул жерди өзү башта даярдалган, көң берилип, жерге көп деле нерсе берилбейт. Бул даяр жер өзү. Өзү өсө берет бу жерде. Анан микроэлементтер сөзсүз жалбырактан дагы берилиш керек, тамырдан да анча-мынча микроэлементтер берилиш керек. Темир, бор, жакшы гүлдөш үчүн бор берилет. Синт, жез, оорубаш үчүн жез берилет, ооруларга каршы. Ушундай микроэлементтер берилип турат. Ушул көчөттөрдүн баарын отургузуп бүткөндөн кийин четтери ачылып, такай шамалдап турабы, же болбосо күн эле жакшы тийип турса, шамал деле керек эмеспи? Бадыранга өзү кандай ыкма колдонулат да, ушундай көп санда эгилген бадыран күнөсканаларда? Сиздин тажрыйбаңызда? Сөзсүз түрдө шамалдап туруш керек. Күн жылуу күндөрү теплица ачылат, эки жантан үстү да ачылат. Күн өтө ысып кеткенде мына үстүңкү пардалар мынтип жабылат, көлөккө болуп салкындап. Муну дайым күндө шамалдатып турабыз. Капталдары түнү жабылат.
Gündüzü gün açık күндөрү дайым açık турат. Gün бүркөк күндөрү капталдар да жабылат. Кандай суук болуп кеткенде. Температураны карап, буну 18 градустан түшүрбөй, кармасаң эң жакшы өсөт да бадыраңдар. Бадыраң өзү бу жерге бүгүн эгилдиби, бул түшкөндөн баштап эсеп болот. Бул негизи 1,5 айда түшүмүн берет. 15 күндөн кийин гүлдөштү баштайт өзү. Биздин жарандар агроном билими жок деле күнөсканаларды куруп киреше алганы аракет кылышат. Ошол өстүрүп аткан күнөсканадагы жашылчалардан жакшы пайда табыш үчүн эң биринчи эмнелерге өтө маанилүү берүү керек деп окумуштуудан атайын сурадым. Эң негизгиси сөзсүз түрдө билим керек. Ошон үчүн ар түрдүү курстар бар. Эгерде тиги ал агроном болбосо, ошо курстардан жок дегенде окуп алыш керек да. Күнөскана ошол биздин Кыргызстандын ар бир регионуна жараша курулушу керек. Мисалы үчүн мына чүйдө күнөскана курган пленка менен жапса болот. Нарын жакта суук жерлерде поликарбонат менен жапса болот. Ошонорду билиш керек. Анан бунун узуну, туурасы, бийиктиги кандай болгонун дагы сөзсүз үйрөнүп, аны билип алгандан кийин анан курса болот да. Анан кээ бир суук жерлерде жерди оюп туруп теплица кылса болот. Себеби жерди казганда 1 метрге чейин казса, баягы тоңдон ылдый түшүрүп туруп, ошого чейин анан күнөскана курса, бул өтө жылуу болот да. Негизи күнөсканада жашылча өстүргөндө жылуулукка каражат көп керек да. Ошон үчүн канчалык жылуулукту эконом кылган болсок, ошончолук биз кирешени көбүрөөк алабыз. Ошондуктан сөзсүз булардын бардыгын курстарда окутат, ошол эң биринчи окуш керек. Андан кийинкиси күнөскана курган жерде дарак жок болуш керек. Күнөстүү жерде болуш керек. Түндүктөн түштүккө же болбосо чыгыштан батышка каратып, ошол шамалга жараша, шамал каягынан уруп атат. Ошол эгер пленка менен жабылган болсо, катуу шамалдарда пленка учуп кетиши мүмкүн, поликарбонат учуп кетиши мүмкүн. Ошол шамалдын дагы багытын сөзсүз караш керек, ошону билиш керек да. Аттын кыгын эң жакшы деп айтабыз. Аттын кыгы бат күйөт, көп күнгө чейин жогорку 45 градуска чейинки жылуулукту бөлүп чыгарат. Ошон үчүн аттын кыгын буну биожылыткыч деп айтабыз. Ошол тегерегине коебу, же болбосо топурактын астына салабы, ошолорду дагы билиш керек да. Эң негизгиси топурак жакшы болуш керек. Топурактын курамы биз айтабыз ошол өзүнүн топурагы, жери 40% болсо 40% же чиринди, же биогумус, же компост деп коебуз. Ушундай чириндилерден же тоор аралаштырыш керек да. Помидорлор өсүп атат. Ошунун мына 3-4 жалбырагын алыш керек. Булар деген өзүнүн милдетин аткарып бүттү да. Канчалык чоңураак түптөсөк, ошончолук булар жакшы тамыр алат, көп тамыр алат. Тамыр көп болсо эмне болот? Мен 4 колум болсо көп жумуш жасамакмын да. Ошон үчүн тамыр көп болсо, өсүмдүк да күчтүү болот, жерден азыкты көп жейт. Кыргызстанда мурун кыска мөөнөт ичинде күнөскананы өздөштүрүп окуп үйрөнүп алганы окуу жайлар жок болчу. Ал эми азыркы учурда кайсы региондордо лицей, колледждерде ушундай курстар ачса болобу, барбы деп окумуштуудан сурадым. Билим алам деген жарандар болсо, мисалы тиги чүйдө, Байтикте 47-чи лицейде курс окутат. Ошол жерден окуса болот, билим алса болот. Мисалы Баткенде дагы ушундай лицейде курс окутат. Ысык көлдө бар, Кочкордо бар, Кара сууда бар. Ушундай эле лицейдин ичинде курстарды окутушат. Айыл чарба министрлигинин берген маалыматына таянсак, республика боюнча Чүй, Ош, Жалал Абад жана Баткен областарында бардыгы болуп 1800 күнөскана бар.
Эгерде күнөскана курсам деген жарандар фермерлер болсо, аларга кандай жеңилдиктер өкмөт тарабынан каралган деп өсүмдүктөрдү өстүрүү башкармалыгынын башчысына суроо бердим. ФСК 13 деген долбоор бар мамлекеттик. Ошол жерден баягы күнөскана курам деген ошо тамчылатып сугарышынан баштап ар кандай шаймандарына чейин ала алат. Бул жеңилдетилген 10% менен. Андан сырткары быйыл ошо КПК жана ФОТП деген баягы бириккен товар өндүрүүчүлөр боюнча программа кабыл алынды. Быйылкыга жаңы бул программа 25-жылга кабыл алынды. Бул жерде дагы ошо күнөскана курам деген, күнөскана иштетем дегендерге 6%дан жеңилдетилген насиялар бар. Жашылчалардын түрлөрүн өстүргөн дыйкандар жакшы сапаттуу бадыраң помидор, сабиз, пияз, калемпир сыяктуу жашылчанын уруктарын Кыргызстанда өрөөнчүлүк чарбалардан ала албайбыз, себеби жок. Өзүбүз чет өлкөлөрдөн буйрутма берип алууга туура келет. Эгерде Айыл чарба министрлиги ушул жашылчалардын сапаттуу уруктарын өрөөн чарбаларга алып келишсе, биз ошол чарбалардан алат элек деген пикирлерин дагы айтып келишет. Бул боюнча Айыл чарба министрлигинин өкүлү өзүнүн пикирин мындай деп билдирди. Мүчүлүштөр болгон. Муну азыр биз колго алдык. Айыл чарба министрлиги бүгүнкү күндө ошо сапаттуу жакшы уруктарды алыш үчүн ошо сатуу түйүндөр бар. Ал түйүндөрдүн ошо даректерин биз ар кандай сайттарга чыгарганбыз министрликтин. Күнөсканада жашылча жемиштерди өстүргөн фермерлерге кыш мезгилинде көмүр отун газ жагынан коңшу Казакстан, Өзбекстан, Түркменистан өлкөлөрүндө бекерге берилет. Ал эми биздин дыйкан фермерлерге жеңилдетилген отун көмүр берүү жагы каралганбы деп атайын министрликтин өкүлүнөн сурадым. Мамлекет тарабынан ошо социальный катмарга деп коебуз го, ошолго жеңилдетилген базар баасынан ылдый көмүрлөр ташылып келип атпайбы. Ошол жерлерден алса да болот. Эми чындыгын айтыш керек, бул аздык кылат күнөсканаларга реалдуу жардам көмүр жагынан. Бирок биз башка жагынан дагы негизги ошо финансы жагынан жардам бергенге аракет кылып келатабыз да ошо. Өсүмдүктөрдү химиялаштыруу, коргоо, карантин департаментинин берген маалыматы боюнча быйыл Кыргызстанга 17,5 миң тонна жашылчалардын түрлөрү импортталып киргизилген. Алар дайыма фитосанитардык көзөмөлдөн текшерилип турат дейт аталган департаменттин башкы адиси Райла Кабылова. ПОС менен официалдуу түрдө кирип аткан регистрациядан өткөн гана айыл чарба өндүрүмдөрү бизге келип өзүнүн документтерин тапшырат, же болбосо эртерээк бизге келип билдиришет, заявка берип билдиришет. Мындай көчөттөр же болбосо жашылчалар киргизилип атат деп. Мына ошолорду гана официалдуу расмий түрдө гана келген продукцияларды каттап жана текшерип киргизебиз. Биз бүгүн Чарбакер программасында сиздерге күнөскананын кандай түрлөрү бар, күнөскананы эгерде курам десе биринчи кезекте эмнеге маани берүү керек, анын ичинде жашылча өстүрө тургандын алдында топурагына, ошондой эле көчөтүнө, уругуна маани берүү керек экенин адистер жана биздин окумуштуу айтып кеткени боюнча бүгүн маалымат алганы аракет кылдык. Эң негизгиси мээнет кылам деген киши чакан күнөсканадан баштап анан гектарлаган жерге дагы күнөскана орнотуп, анын ичине жакшы жашылчанын түрлөрүн эрте жазда көчөтүн алып, аны элге сунуштаганы аракет кылып атканын көрдүк. Бүгүнкү Чарбакер программасында сиздер өзүңүздөргө керектүү жана пайдалуу маалыматтарды алдыңыздар деп ойлойбуз. Сиздер менен мен Айнур Султангазиева болдум. Саламатта болуңуздар.